Бүгін бізге тиш дарыгери Алтынбек Ботобаев агайыбыз бізде бүгін студиябызда. Ак халаты менен келип калды. Ассаламу алейкум. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Жакшы. Майрамыңыздар менен сиздердин ушундай бүгүн жакшы бир 8 март эл аралык майрам күнүнө чакырып конокко. Сиздерге ыраазычылык билдирем майрамыңыздар менен. Алтынбек мырза, майрамдык маанай кандай болуп атат? Анан таң эртеден баштап кечке чейин канча айымды куттуктаганга жетиштиңиз? Колдон келишинче жетиштик. Таң аткандан туруп апамды, эжемди, бир тууган карындаштарымды куттуктадым. Бардык аял затын колдон келинче жетишип аракет кылып куттуктадык. Куттуктап жетиштиңиз, баарын, Негизи эле ушул айымдар менен иштешүүдө баягы айымдардын тиштери да көп ооруйт, баягы төрөттөн кийин дейбизби? Анан айымдар менен иштешүү кандай ушул тиш жаатында? Айымдар менен иштешүү кандай десем, жакшы. Мисалы, айымдар келген учурда кандай бир кызыктуу окуялар болот? Кызыктуу окуяларын айта кетсем көп эле. Азыр эсиме келгени айымдар коркок болот, назик болот, уколдон коркот, бар эле. Анан бир кызыктуу эмесин айта келсем, эсиме чыккан. Мен өзүм үйлөнө элекмин, бойдокмун. Жеке жашоом буюрса, келинчегимен төлүктүү келинчегимен жакында чогуу иштейбиз, чогуу иштеп, чогуу кызмат кылып, анан пациентка кыздар келип калат. Кыздар келип калат, аны байкабай эле тийишип калышат кээде. Ар кандай учурлар болот. Кече бир эле окуя айтып өтсөм, биз укол сайганда пациенттерден сурайбыз. Курсагыңыз токпу? Ачка эмессизби? Эгер ачка болсоңуз, курсагыңыз тойгозуп келиңиз. Укол сайганда кыйналып калбаш үчүн. Анан ал айтып атат, байке курсагым ач болсо эмне, тойгозосузбу, типа, эмнеге алып барасызбы? Ресторанга алып барасызбы деп. Ал жердеги келип болочок келинчегимдин лицосун көрсөңүздөр. Ошондой эмелер көп болот. Ошондойлор көп болот. Дагы айтып өтсөм, толтура эле. Демек, ар бир кесип ардактуу деп коебуз. Анан ушул ар бир эле адамдын жашоодо бир ушундай адам болсо, ушул адамдай бир ийгиликтерге жетсем деп бир өзүбүздүн жүрөгүбүздө бир кумир туткан адамыбыз болот да. Анан жумушта сизде кумир туткан адамыңыз ким деп эсептейсиз? Мен кумир туткан адамым мен атам демекчимин. Себеби дегенде мен атам өзү врач, үй бүлөбүздө врачтар көппүз аябай. Атам стоматолог, алыскы Баткен областынын Кадамжай районунда стоматолог болуп эмгектенет. Атамды мен жаштыгынан көрүп эле, ушу жаштыгымдан ушу иштеп жүргөнүн көрүп, сыймыктанып, мен да атама окшогон врач болсом деп кыялданчумун. Мына ошол кыялдар орундалып отурат. Убакыттан пайдаланып кичине ыраазычылык билдирип кетсем, ата энеме. Апамды биринчи ушул 8 март майрамы менен куттуктайм. Ден соолукта болсун, өмүрү узун болсун. Бизди ушундай даражага жеткирген бул ата энебиз болот. Ошол жалпы эле аял затым куттуктайбыз. Демек сизди көрүп атат, сизде? Көрүп атат ата энеме. Жакшы. Келиңиз эми ушул айымдардын тиштери дайыма жылмайып, айымдар баягы эркектер үйгө кирип келгенде дагы жылмайып тозуп алыш керек, Анан ушул жылмаюуга себеп болгон тиштерди кантип сакташ керек? Атайын каражаттарды дагы ала келдиңиз. Ала келдик. Бир эле башында айтып кетсек, бул тиш Алла Таала тарабынан 2 ирет берилет экен адамдарга, бизге. Биринчи сүт тиш деп коет, экинчи уже түбөлүк тишибиз өзүбүздүн. Ошол биринчи эле бул бала төрөлө электе ымыркай, төрөлө электе эненин ичинен баардык процесс башталат. Баланын төрөлүп өскөндө 2 жума түйүлгөндөн кийин эле биздин ооз көңдөйлөрүбүздө түзүлө башталат. Ошол мезгилде при беременности деп коет, боюнда бар убагында биз жакшы көңүл буруп, жакшы витаминдер жетирип, келинчегибизди көп ойлонтурбай, жакшы карасак, балабыздын ден соолугу жакшы болот. Ошол анан айтып өтсөм, биринчи эле тишибиз бул макеттен көрсөтүп кетсем болобу? Болот. Бул биздин макеттер. Бул деген биздин оозубуздун көңгөй эмебиздин сөлөкөтү деп түшүндүрөйлү. Бул мондай зубной ниттер бар специально. Билсеңиздер керек, аптекаларда сатылат. Биз тишти 2 маал жуушубуз керек. 2 маал жуушубуз керек. Жуугандан мурда биз тиштердин ар бир муну тешикчелеринде, бүлөйчөлөрүндө бул тамактар орноп калат. Аларды биз мондай жол менен тазалашыбыз керек биринчи. Жуардан алдын калдыктарын тазалап алып туруп, тазалап бүткөн соң, андан кийин эртең менен жуушубуз керек.
жууганда дагы биз туура эмес жугат экенбиз да көпчүлүгүбүзчү. Биз басып эле жуат экенбиз. Басып жууганда деген бул агартат деген бир түшүнүк бар экен. Негизи агартуу үчүн өзүнүн специальный эмеле каражаттары бар специалисттерге, врачтарга кайрылыш керек. А бул паста менен щетканын кызматы биздин тиштердин көңдөйчөлөрүнө, кычыкчыларына орнолуп калган тамак аштарды тазалап чыгарыш болуп. Биринчи деген биз мындай круговой движение менен жуушубуз керек. Каттуу басып эле жууганда бул дүлөйчөмө эмелери, десналарыбыз качып, тамырлар ачылып, тиш чувствительный болуп, сезгинчик болуп алып келет ошого. Ошондуктан биз круговой движение менен жуушубуз керек, айлантма ачып, тамак чайначу жерлерин жуушубуз керек, иштерин шпыруу жолу менен жуушубуз керек. Анан акырында тилибизди да жууп коюшубуз керек. Ар бир щетканын артында тилди жууш үчүн специально жасалган, тилдин артын тилди жууп коюшубуз керек. Ошентип анан жууп бүткөндөн соң бизде мондай жакшынакай эликсирлерибиз бар, мондай чайкачуу каражаттар бар, апалаский тили деп коет. Ушулар менен чайкап коюшубуз керек. Ошондой. Анан пасталарыбызды да кечиресиз. Пасталарыбызды биз алмаштырып турушубуз керек. Себеби дегенде биздин ооз көңдөйүбүздө мурда 7-8 аз көлөмдө флоралар болсо, азыр 70-80 флоралар. Биздин тамак ашыбыздан көп нерсе влиять этет. Паста эрте менен бир паста менен жуусак, кечинде деген башка паста менен колдонушубуз керек. Ошентип ошолорго көңүл бурушубуз. Ошол тиш жуучу каражаттардын да түрлөрү бар. Анан айрым биздин көрөрмандар дагы билбейт да, ошо сиз айткандай бир эле тиш каражатындагы пасталарды колдоно берет да. Анан кандай ушундай бир тиш пасталарын сунуштайсыз? Тиш пасталары бул ар бир пациентке ар бир индивидуальный болот. Биринчи врачтын консультациясы керек, кеңешмеси, биринчи биз көрүшүбүз керек, профилактический алдын алуу деп, лечебный, дарылоо бөлүнөт. Ошолордун баарын биз биринчи көрүп, анан сунушташыбыз керек. Могу щеткалар жөнүндө да кичине түшүндүрүп өтөйүн. Бул щеткалардын дагы биз каттуу түрү, орто жумшак түрү, анан жумшак түрү деп бөлүнөт да. Биз 3кө бөлүнөт. Биз деген азыр орто статистика менен алганда көпчүлүгүбүз могу орто жумшак түрү менен колдонушубуз керек. Каттуу түрү менен колдонгондо деген бул дүлөйчөлөр, десналарыбызды качырып жиберет экен. Ошондой эмелер бар. Баягы десналар ооруп, баягы канап, ушундай сыяктуу нерселер көп кездешет да. Бул ошондо щеткалардын таасиринен улам, Бул көп причинасы бар. Бирден бир себеби щеткалардын эмесинен, анан дагы тиштин десналарыбыздын кычыгына таштар орноп калат. Ал таштарды биринчи биз коркпошубуз керек, канаса. Бул деген бизге айтып атат, специалистке кайрылгыла деп. Ротовой полость знак берип атат. Биз барып таштарыбызды тазалатып, анан лечение алышыбыз керек. Анан биздин мындай жакшынакай эмелерибиз бар, мондай натуральный продукцияларыбыз, бул деснанын чалкандын чөбүнөн жасалган. Десналарыбыздын канаганын токтотуш үчүн мондай ромашкалар бар. Ошолар менен чайкашыбыз керек, эликсирлер менен чайкашыбыз керек. Биздин табигый кочкордун тузу бар. Ошондой эмелер менен колдонушубуз керек. Демек, ушундай каражаттардын негизинде тишибиздин алдын алсак болот экен, оорудан алыстап жүрүш үчүн. Анан бүгүн майрам, айымдардын эл аралык майрамы. Негизи эле ушул дарыгерлер майрамды кандай белгилешет? Же ушундай бир биздин пациенттер деп коелу, көп болгондуктан майрамдабай калганда учурлар болуш керек. Кээде болот, туура, кээде болот. Майрамды эл катары эле белгилейбиз. Эл катары эле ошо жумуштан кийин чыгып куттуктап, жумушка дагы жетишип, анда сырткары майрамданга дагы жетишип. Демек, ар бир майрамды белгилейсиздер, Ооба, белгилейбиз. Негизи айтып өтсөм, бул 8 март эле эмес, биздин айымдарыбыз биз үчүн, айымдар үчүн биз ар күнү майрам болушу керек деп эсептейм да мен. Неге дегенде бул аял заты, бул ушунчалык асыл зат, ушунчалык назик зат. Бул аялдар болбосо биз эркектер билбейм кандай жашоо болмок. Эне баланы төрөгөндө аял, тарбиялаган аял, ал нерселер эркектердин колунан келбейт, болбойт андай. Ошон үчүн аялдарыбыздын ажарлуу жүзүнөн жылмаюу кетпесин. Ошол. Жакшы. Бүгүн апаңызга, анан болочокто жубайыңызга эмне белек бердиңиз? Кандай белектер менен сүйүндүрдүңүз? Ал сыр болуп калсын. Негизи жакшы нерселер айтылбайт деп коет. Эң негизгиси жүрөктөн чыккан белектерди тартуулап кубанттыңыз, Ооба. Ошол. Ооба. Анан айтсаңыз, ушул баягы тиштерде дагы көп көйгөйлөр болот,
баягы нервине жетип калыптыр деген сыяктуу дагы көйгөйлөрдү көп айтышат. Анан баягы алдын алыш үчүн дагы кандай биз каражаттарды колдонушубуз керек, кантип кам көрүшүбүз керек тишке? Кантип алдын алабыз? Жакшы суроо, аябай жакшы суроо. Алдын алыш үчүн бир жылда 2 жолу врач, стоматолог специалисттерине кайрылып турушуңуздар керек. Мурда бир жылда 2 жолу деп айтылса, азыр бир жылда 4 жолу барып кайрылсаңыздар деле анын эч зыяны болбойт. Барып көрсөтүп, осмотр кылып, консультация алып, эгер кичинекей кариестер башталса, жеңил болот. Аябай мондай бул жактан көрсөтүп өтсөм, мондай кичинекей начальный стадия деп коет. Ушул убагында эле байкап калсак, муну акырын тазалап эле безболезненный пломба коюп жасап коебуз. Тишиңиздер сакталып калат, нервине жетпей сактап калабыз. Азыркы учурда брекет деген дагы бир жакшы түшүнүк пайда болду. Себеби тиштерибиз ушундай бир өзүнүн калыбынан кетип калган учурда брекет тагынууга туура келип атат да. Анан азыркы жаштарыбыздын көбү дагы ушундай брекеттин жардамын колдонуп атышат. Анан негизи эле ушул брекет жөнүндө айтып кетиңизчи, жардамы тиеби, канча жыл ушул брекет тагып туруш керек? Тиш доктор катары. Брекеттин тиш доктор катары жардамы тиет. Брекет менен бул врач, ортодонт деген специалисттер жасайт, алектенет. Бул өзүнчө чоң наука. Врач, стоматолог, хирург, терапевт бул дарылайт, хирург жуулат, ортодонт бул брекет өзүнчө бир чоң наука. Өзүнчө бир алам. Бул деген муну деле тиш түздөйт. Средний 1 жылдан 1,5 жылга чейин тагышат. Тиш түздөлөт. Бирок билген, жакшы жумушун так билген врачтарга кайрылсаңыздар, анан азыркы күндө баары коюп атат, мен деле коёмун деп акчанын айынан эме кылгандарга кайрылсаңыздар, анда адашасыздар. Ошондой деп айтмакчымын. Дагы бир жакшы окуя айтып өтсөм, бул бизде кыргыздарда аппакай тегиз тиштер аябай баары ошону каалайт да, ошол мода. Мен жана эле бир интернеттен окуй калдым. Японияда наоборотунда тескерисинче бул жанакы кыйшайган орсок тиштер мода экен да. Элестетиңиздер. Себеп кыздар кыйшайган орсок тиштери жок болсо барып атайын кыйшайтырышат экен, орсок кылып өздөрүн жакшы сезип, жакшы алып жүрөт экен. Ошондой бир факт бар экен да Японияда. Жакшы сезүү үчүн, бул мода деген ушундай нерсе да. Көрдүңүздөрбү? Биздин деле кыргыздарда, например, кыздар келет, тиштери теп-тегиз, жакшынакай, брекет коюп бериң дешет. Эмнеге десеңиз, бардык подружкаларын, бардык курбуларын тагып жүрөт, мода катарында коюп бериң дешет. Ушундай эмелер кыздарда көп кездешет. Бул моданы куубашыбыз керек да негизи. Бул деген өзүнчө оору болсо керек, бирок мындайдан Кудай сактасын, бул кам көрүшүбүз керек, ден соолугу чынында коюш керек болсо коюп түздөшүбүз керек, алдын алышыбыз керек. Мисалы, жаш көзгөчөлүккө карабайбы? Мисалы, 30тан өтүп 40 жашка чукулдап калгандар ушундай тишимди түзөтөт элем, ушул брекет койдуртат элем дегендер болсо, алардыкы деле түздөлөбү? Түздөлөт, албетте түздөлөт. Бул бир гана жери, бул жаш адамдарга, жаш балдарга койсоңуз, бул батыраак түздөлөт. Себеби дегенде рост кости деп коет, кость сөөктөр каты элек өсүп аткан маалы болот, ошол мезгилде батыраак процесс жүрөт. 25 жаштан 30 жаштан жогору уже рост кости сөөктүн өсүү процесси токтойт. Ал мезгилде кичине көбүрөөк убакытка 1,5 жыл нормальный түзөлсө, тиги чоң адамдардыкы 2 жыл 3 жылга созулушу мүмкүн. Ошондон айырмаланат. Так түзөлөт. Анан кичинекей балдардын тиши тууралуу айтып кетсеңиз, канча жаштан баштап кичинекей балдар тиштерине кам көрүп баштаса болот? Азыркы учурда Таттуунун акесин таанытып, кичинекейлерибиз чынын айтканда ыйлап ушундай бир тиш дарыгерлерине көп кайрылышат да. Анан ошондой ата-энелерге кандай кеңеш бересиз? Кичинекей балдарга жанагы айтып өткөндөй, жаңы үйлөнгөн үй бүлөлөр уже кам көрүш керек. Ичинде уже түйүлгөндөн 2 жума болгондо уже жанагы айтып өткөндөй. Анан төрөгөндөн кийин 2 жашка бул сүт тиштер чыгат. Сүт тиштер 20 тиш чыгат, сүт тиш. Ошол тиштери чыгып баштаганда эле бала балмуздак башка жейт, эме жейт, мамасы, апасы марлени эле колуна уруп тиштерин тазалап коюш керек башында, кичинекей да. Анан уже чоңойгон сайын акырын детский жаш балдардын щоткалары болот, кичинекей. Аларды алып көрсөтүш керек, өзү жууп үйрөтүш керек, бул ата-эненин милдети. Анан пастасы жок эле үйрөтүш керек. Кийин атайын дамдуу пасталар бар, жаш балдарга ылайык чыккан. Ошолор менен жууп үйрөтүш керек. Ошентип стоматологко, детский врач стоматологко кайрылып туруш керек, жаш балдарын алып барып, алдын алып, кичине карарганда тазалатып. Ошондо бала коркпойт да.
А биздикилер кыргыздар кандай? Биздикилер жүрө берет, биздикилер телефон менен азыр интернет менен алек болуп, баланы деле карабайт, аялы деле, жолдошу деле жумуштан чарчап келип, алар байкуштар шоколад жешет, шириндик, балмуздак жешет, тиштери болбой калганда алып келет, бала кыйналат, ириңдейт, аны деген жулуш керек болот, уже жараксыз болуп калат, баланын психологиясын травмировать этебиз да. Ошон үчүн айтып кетерим, жаштыгынан жакшы кам көрүп алып келип, бул деген стоматолог, бул оорутпайт, тишиңерди мондай тазалайт деп. Мондай кичинекей эле кариестер болгондо вообще безболезненный болот. Акырын тазалап пломба коюп коебуз. Ошондон уже бала чоңойгондо өзү стоматологко кайрылып үйрөнөт. Ата-энем менин жаштыгымда алып келчү эле. Өздөрү балдарын алып келет. Биз да балдарыбызды алып барабыз деп ошентип, биз өзүбүздү оңдошубуз керек. Коом өзүбүздү оңдош. Жакшы. Алтынбек мырза, эми ушундай бир өзүңүздүн окуп бүткөн кесибиңиз менен эмгек кылып жүрөсүз да. Анан жигитке 70 өнөр аздык кылат деген дагы бир жакшы макалыбыз бар. Алтынбек мырзанын дагы ачылбай жаткан кандай таланттары бар болду экен? Ачылбай жаткан таланттарым. Эл билбеген мисалы. Эл билбеген таланттарым. Мен апам музыкант өзү. Апам музыкант болгондон музыкага жакыныраакмын. Атам стоматолог. Апам музыкант болгон музыкага көбүрөөк шыгым бар, көбүрөөк угуп. Демек ырдайт экенсиз. Кеде. Келиңиз анда кеде ырдасаңыз, мына ошол ырдап берсеңиз, жалпы айымдардан бүгүнкү байрам менен ырдап коебуз. Жалпы айымдарга ыр белек болсун. Айымдарга тим эле койбойм. Музыка жөнүндө сөз болуп калды. Эми ар бир кыргыз мырзасы ырдайт десек болот. Анан мүмкүн болсо сизден суранып атабыз, атайын бир 2 сап болсо да ырдап коесуз. Мен эч эфирде ырдаган эмес экенмин, толкунданып турам, ырдабай эле. Мен тиш жөнүндө көбүрөөк маалымат берсем, убактыбыз текке кетирбей. Жарайт анда. Келиңиз анда ушул айымдар төрөттөн кийинки тиштери кандай болот, кантип сактаныш керек, баягы жылуу кармап деген сыяктуу да кеңештерди берип жүрөсүздөр, Ооба, туура айтасыз. Айымдар төрөт учурунда аялдарыбыз кандай бизде колун ысык сууга, муздак сууга салып, кыйналып, анан боюнда болгон мезгилде эч ким карабай ага. Биз деген эркектер ошо айымдарды ошондой мезгилде карашыбыз керек. Башкы 3 айда ымыркайдын органдары түзүлөт. Ошол мезгилде жакшы карашыбыз керек. А биздикилер наоборот, ичи чоңоюп баштаганда уже кам көрүп отур деп андай туура эмес. Башкы убагында жакшы көңүл буруп караш керек. Анан төрөгөндөн кийин организмден кальций, минералдар вымывать этилип чыгып кетет дейт. Анан өнүккөн мамлекеттер мисалы барып анализ тапшырышат, өздөрүнү текшеришет төрөгөндөн кийин. Эгер минералдар азайып, нарушение болсо, врачтардын, иммунологдордун эмесинде мындай специальный кальцийлер назначать этилет. Буларды ичип, ошол организмдеги кальцийлерди нормалдашат. А биздикилер ошол нерсеге көбүрөөк көңүл бурса деген да. Бул сөөктү катырат, тиштин эң эле каттуу эмеси бул организмдеги негизи эле бул тиштин эмали болот, апапака эмали. Ошол эмаль сөөктөн да каттуу болот. Ошол каттуу болушунун бирден бир себепчиси ушул кальций минералдары, фторлор болот. Кальций содержащий продукталарды көбүрөөк жешибиз керек. Ошо балдарыбызга көбүрөөк жедиришибиз керек. Негизи дарыгерлик кесип аябай оор кесиптердин бири десек жаңылышпайбыз. Баягы эс алганга убакыт жок, дайым эле жумуш менен алып бурушуп, ушундай бир күлүү күчтүү, бир унчукпастан ошо жумуштарды аркалап жүрөсүздөр да. Анан эс алган учурларда кайсыл жактарга барып эс аласыз, энергияны кайсыл жактан аласыз? Эс алган учурда туура айтасыз, дарыгерлердин жумушу оор. Студент убактан эле эртеден кечке чуркап халатын көтөрүп, чуркап китептериңди көтөрүп, окууга жетишип, окуудан чыгып, мен айта кетсем, биздин кесипте стоматологияда окуп жүргөндө эле уже бизде практика башталат. Биз окуудан чыгып практикага барчу элек. Биздин ушул мезгилден пайдаланып айтып ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Мен статум десем болот. Менин наставнигим Нуралы Базарбаев деген. Анын баары эле көпчүлүгү тааныйт. Укол Сайбай тиш чулган медцентр Нуралынын руководители. Ошол киши мени атамдай болуп калган. Ошол киши мени тарбиялап, өстүрүп, ошол үйрөтүп, ушинтип отурганыма көп салымы бар десем болот. Ошол анан
Биз деген тиги дем алганга өтсөк, дем алганга эс алуу күндөрү тоого чыгабыз. Бизде эмне жаратылыш койнуна. Жаратылыш койнунда таза абада эс алганды жакшы көрөм. Мен өзүм айылдан чоңойгон эле баламын, айылда тоодо жүрүп, тоого чыгып, таза аба дем алып. Жаратылышты сүйөт экенсиз, Жаратылышты сүйөм. Келиңиз эми ушул тиш жөнүндө жалпылап дагы бир кеңештериңизди айтып кетсеңиз. Тиш жөнүндө кеңештеримди айтып кетсем, эң эле башкысы тишибизди эртең менен кечинде жуушубуз керек, кечинде жатаарда жуушубуз керек. Эртең менен биздикилер көбүнчө тура калып эле бетин жуат, тишин жуат, тамактанып кетип калат. Ал туура эмес. Бетин жууп, оозун чайкап, тамагын жеп бүтүп, жана көрсөтүп өткөндөй кылып тиштерин тазалап, тамактан кийин после еди тазалап жууш керек. Өзүнүн тактикаларын көрсөтүп өттүм. Ошолор менен жууп, анан бул чайкап тазалап жүрүш керек. Анан мондай сонун эликсирлер бар. Ушуларды машинабызга, карманыбызга салып жүрсөк болот. Обедте, түш убагында обед кылган мезгилде чайкап койсок болот. Өзүбүзгө эле жакшы. Тиштерибиз таза, приятный болуп. Ошондой. Анан бир жылда 2 жолу, 4 жолу болсун стоматологко барып, көрсөтүп, балдарыбызды көрсөтүп турсаңыздар, башка этаптарында бул деген жакшы болот. Башка этаптарында байкап, башка этаптарында дарылап койсок тиштерди оорутпай дарыланат. Ыраазычылык билдиребиз Алтынбек мырза. Ушундай бир дарыгерлик менен алек болуп жүрөбүз. Элибиздин ушундай саламаттыгына, өзгөчө тишке көңүл бөлүп, элибизге кызматыңызды кыла бериңиз. Дайыма ишиңиз алдыга жыла берсин. Дайыма эле тишиңиз менен жаркылдап, өзүңүздөрдүн адамдарды кабыл алып, алардын ден соолугуна кам көрө бериңиз. Эфирибизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай 8 март күнү ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп, ушундай биз конокко чакырганыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Майрамыңыздар менен ошол бир жол куттуктай өтсөм, келиңиз. Саламатсыздарбы? Бул бүгүн ушундай бул жакшы күн экен, 8 март. Ушул 8 март күндө эле 8 март болсо бизде аялдарыбызды бүгүн эле эмес, күндө барктап, баалап, сыйлап, көңүлдөрүн көтөрүп жүрсөк, бул аябай жакшы нерсе. Эркектерге айта кетейин, аялдардын майрамы менен куттуктайм. Ден соолуктуу болуңуздар, ажарлуу жүзүңүздөрдөн эч качан жылмаюу кетпесин. Бар болуңуздар, ар бир үйдүн куту болгон аялдар ар дайым жылмайып, ден соолуктуу болуңуздар. Алла таалам баарыбызга ден соолук берсин.